доля дегенди токтотуш баарыбыз чогуу күрөшүшүбүз керек. Сиздер кабарлаңыздар, укук коргоо органы болсун, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү болсун, бардыгы жазасын алат. Прокуратуранын кызматкери болсун, райондук, областтык, республикалык деңгээлдеги прокуратуранын кызматкерлери ошондой доля сураса сиз сайтка арыз жазыңыздар. Эгер ал түшүнүк бар, пара берүү бул жанагы кылмыш буюм далили менен аныкталат туура. А бирок текшерип аткан иштеги аракеттер, топтолгон материалдан биз ал кызматкерге баа берип коебуз. Анткени ошол жерде ал кандай максатта текшерип атканы билинип турат. Демек сиздер чогуу жардам бериңиздер. Биз токтотконго аракет кылабыз. Экинчиден мына прокурордук кеңеш мобилдик тиркеме бүгүн бет ачары болуп атат прокуратурада. Бул ушу сиздердин анан адамдардын укугун коргоо боюнча биздин жасап аткан иш аракеттер. Прокуратура органына, укук коргооруна ишенбешүүлүктө мына акыркы 8 айда болгону 85 кайрылуу түштү ишкерлерден. Анткени сиздер ишенбейсиздер. Арыз жазасын, укук коргоо органдары сүйлөшүп алат, жана айтканыңыздардай долияны алып алат, андан кийин биздин укук тегеленбеген бойдон калат деген түшүнүк бар. Мен сиздерге кайрылат элем. Ар бир мыйзам бузуучулук боюнча кайрылдыңыздар, тиешелүү жазасын тиешелүү чиновниктер алат. Эч ким биздин мамлекетте өзгөчө статуска ээ эмес.